Кубатбек Боронов бүгүн 8-сентябрда өкмөт үйүнүн пресс борборундагы брифингде пандемия маалында социалдык экономикалык багытта жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Ал коомчулуктун көңүлүн коронавирус пандемиясы боюнча дүйнөлүк статистикага буруп, салыштырып кароо менен гана өлкөдөгү абалга реалдуу баа берүүгө болоорун айтты. Биринчиден 19 мартта Кыргызстанда алгачкы 3 адамдан вирус чыккан кезде дүйнөдө 169 мамлекетте вирус катталган болчу. Демек аягына чейин вирусту өлкөгө киргизбегенге мүмкүн болушунча аракет жасадык. Экинчиден вирустун жогорку күч алган мезгилин болтурбоонун үстүндө күрөштүк. Кээ бир мамлекеттерде вирус катталгандан кийин 15 күндүн ичинде эле жогорку пикке чыга түшкөнүн көрдүк. Кыргызстанда бул учур июнь айынын аягы, июлдун башына жетти. Демек ага чейин катуу кыйналганыбызга карабастан өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал сыяктуу карантиндик режимди киргизүү менен оорунун тез жайылышына жол берген жокпуз. Үчүнчүдөн оорунун курч мүнөздө өтүшү ар бир өлкөдө ар түрдүү созулганын көрүп жатасыздар. Мисалы Кытайда пандемиянын күчөгөн учуру январь, февраль, март, апрель айларына туш келди. 185 күнгө чейин созулган. Европада дагы март, апрель, май айларына 100 күнгө чейин созулду. Америкада өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Вирус апрель айынан бери басылбай жатат. Оорунун жогорку чеги деген мезгил Америка Кошмо Штаттарында 5 айга созулганын көрүп жатабыз. Биздин өкмөт, президентибиз коомчулук менен биргеликте ыкчам кескин чараларды кабыл алып, эпидемиянын курчуган мезгилинен аз убакытта 3 жуманын ичинде чыгып кете алдык. Төртүнчүдөн Кыргызстан лабораториялык тастыктаган COVID-19 оорусуна чалдыккандар менен ак жайдын күнү пневмония менен ооругандардын санын оорунун козгогучу бирде бириктирип санагандан качкан жокпуз. Ошол эле мезгилде өнүктөш өлкөлөр пневмония менен ооругандарды статистикага кошкон жок. Өздөрү дагы бул туурасында ачык эле айтып жатышат, дейди өкмөт башчы. Премьер Кыргызстандагы эпид кырдаал толугу менен жакшырып кетти деп айтуудан таптакыр алыс экенин билдирди. Ал ушул себептүү коомдук жайларда, билим берүү мекемелеринде санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталып жатканын кошумчалады. Жаз-күз мезгилинде каптоочу сасык тумоодон алдын алуу үчүн гриппке каршы вакцина сатып алуу максатында 221,5 миллион сомго буйрук чыгардык. Бул каражатка 700 миң доза вакцина сатып алынат. Биринчи кезекте балдар, мугалимдер, калктын айрылуу катмарлары жана албетте дарыгерлер эмделет. Дарыгерлер демекчи, дарыгерлерибиздин жайындагы эмгегин эсибизден чыгарбайлы. Бир эле санды айтайын, республика боюнча ачылган стационарларга 15-июлдан 27-августка чейин жалпы 500 миңге жакын адам кайрылган. Анын ичинен 357,760 адамга укол сайылды, капельница коюлган. 142,626 адамга консультация берилген. Бир сутканын ичинде 17-июль күнү 36,125 адам кайрылган. Бүгүнкү күнгө карата стационарлар консервацияланып жабылды. Ал эми коронавируска тартылган ооруканалар өз багытында иштеп баштады. Коронавирус менен күрөшүүдө адам ресурстарынын ичинен дарыгерлерибиздин эмгеги баа жеткис. Ошондуктан өкмөт эпидемиологиялык очоктордо иштеген дарыгерлер үчүн айлык маянасына үстү кошумча компенсациялык төлөмдөрдү үзгүлтүксүз берип келе жатат. 2020-жылдын 26-августуна карата компенсациялык төлөөлөрдүн жалпы суммасы 785,4 миллион сомду түздү. 1-сентябрда өкмөттүн чечими менен 2020-жылдын аягына чейин кошумча 640 миллион сом бөлүндү. Бөлүнгөн каражаттардын жалпы суммасы 1,425 миллион сом. Премьер салынып жаткан ооруканалар туурасында дагы кыскача маалымат берди. Ал 4-сентябрга карата 7 ооруканада иштер бүткөнүн айтты. Алар Кара Суу районунун Беш Булак айылындагы номер 59-кесиптик лицейдин профили өзгөртүлдү. 150 орундуу оорукана. Орловка шаарындагы 45 орундуу оорукана толук ремонттолду. Баткен шаарындагы поликлиниканын эски имараты капиталдык ремонттон өткөрүлүп, 90 орундуу оорукана түштү. Жалал Абад шаарында хирургиялык борбору 100 орундуу оорукана. Көк Жаңгак шаарындагы калкты меттейлөө борбору 50 орундуу. Каракол шаарында областык бириккен оорукананын башкы бөлүмү 150 орундуу оорукана. Чолпон Ата шаарындагы райондук оорукана 70 орундуу. Калган ооруканаларда иштер жүрүп жатат. Бишкек Ош шаарларында 100 орундуу тез курулуучу инфекциялык ооруканалардын курулушу сентябрь айынын аягында бүтөт, деди Боронов. Салынып жаткан ооруканалар техникалык жана медициналык эмгектер менен толук жабдылат.